Tozoktun eşigi kazan sımalı eкен. Tandırdın ozu sımalı. Kандай eкен hakikat Allah'a belgili. Al jakta kaçanda imandуулар бар учурда, имандуулар деле күнөөсүнүн кесепетинен кээде тозокко түшүп калат. Бирок өзүнүн жазасыны, күнөөсүнүн даражасына жараса жазасын алгандан кийин тозоктон чыгып бейишке кирет Алланын мээрими менен. Ошентип имандуулар тозоктон бейишке кирип турат да. Ошол учурда эшиги ачык. Качанда тозокто бир дагы имандуу калбаганда, жаллаң ал жакта капырлар, жаллаң Кудайга ишенбегендер, эки жүздүүлөр, мушриктер, ушулар гана калган учурда, имандуунун баары тозоктон тазаланган учурда, анан келип туруп, анан ошол баягы тозоктун эшиги жабылып баштайт экен. Тозоктун эшиги жабылып баштайт экен. Мына ошол учурду түбөлүккө болгон кайгы деп айтылат дейт. Мына ошол учурду коркунуч деп айтылат дейт. Бейиштиктерге коркунуч жок, алардын үстүнөн кайгырышпайт дагы дегендин мааниси ушул мамиле аларда жок деген сөз. Түбөлүккө калды, болду, бүттү, жабылды. Мурда бир аз үмүт бар эле, имандуулар чыгып кетип атканда. Эми бүттү, жабылды, калдың, эч ким сени укпайт. Убактың бүттү, жашоо берилген, байлык берилген, ден соолук берилген. Учурда кылган эмессиң. Эми болду, эми жабылып баратат, эми болду, карчы. Ошонун атыны бактсыздык деп айтат.